Дүйнө элине дагы бир чакырык. Президент Жапаров Афганистандын эл аралык деңгээлде тоңдурулган 9 миллиард доллардан ашык активин кайтарып берүүгө батыш өлкөлөрүн чакырды. Бул сиздер үчүн уят деген кескин билдирүүсү менен дүйнөлүк коомчулукту адилетсиз жана адамгерчиликсиз саясаттан баш тартууга чакырды. Бул акчаларды ушул тапта өзүңөр колдонуп пайдасын көрүп жатасыңар. Эмне деген уятсыздык? Ушул эле Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына ылайык, 2025 жылы Афганистанда 15 миллиондон ашык адам ачкачылыкка дуушар болсо, 24 миллион адам гуманитардык жардамга муктаж болуп турат. Баарыбызга маалым болгондой, сентябрь айынын алгачкы күндөрүндөгү жер титирөөдөн улам 2000ден ашуун афган боордошторубуз каза тапты. Тилекке каршы акча каражаттарынын жетишсиздигинен жана инфраструктуранын начарлыгынан улам жабыркагандарга өз убагында жардам көрсөтүүгө мүмкүн болгон жок. Афганистан тоо кыркалар аркылуу жүргөндө Баткенге 70 гана чакырым. Бизге өтө жакын мамлекет. Ал өлкөдө болуп жаткан маселелер, коопсуздук маселелери биздин өлкөгө түздөн түз таасири бар. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө ошол Афганистандагы калктын көйгөйлөрүн бул жерде ошол аймактагы өлкө катары биз сөзсүз түрдө айтышыбыз керек болчу. Ал жакта туруктуулук Борбор Азия үчүн өтө маанилүү. Борбор Азия үчүн, биз үчүн дагы. Мына ушул дүйнөнүн башкы залында бир кылымга жакын убакыттан бери дүйнөдөгү ар кандай маселелер талкууланып келет. Бирок анын көбү кайсы бир чоң мамлекеттердин кызыкчылыгынын аркасында бир көйгөйлөр чечилбей калып жаткандыгын президент Садыр Жапаров мисал келтирди. Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында дагы уюмдун өзүндө реформа керектигин дагы айтып өттү. Ушуга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин реформалоонун бардык маселелери боюнча ыкчам жана компромисстүү чечимге жетишүү абдан маанилүү. Бул реформа универсалдуулук, кеңири географиялык өкүлчүлүк принциптерине негизделип, Бириккен Улуттар Уюмунун мүчө мамлекеттеринин колдоосуна ээ болуусу зарыл. Кыргызстан африкалык мамлекеттердин Коопсуздук кеңешине мүчө болуу укугун кеңейтүүнү жана тарыхый теңсиздикти жоюу аракетин мыйзамдуу жана адилеттүү деп эсептейт. 60тан ашык мүчө мамлекет, алардын ичинде Кыргызстан да эч качан Коопсуздук кеңешине шайланган эмес. Ошол эле учурда кээ бир мамлекеттер 5-6 жолудан шайланышкан. Бул адилетсиздик деп эсептейбиз.